صل على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Борбордук Азиядагы сайттер уюмуна узундугу 30 метрден ашкан санжыра келип, алы атайын комиссия тарабынан толугу менен иликтенип бүттү. Алы Кыргызстандын Жалал Абад областына караштуу Алабука районундагы 1-май айылында жашаган Минавара Таджидиновторго тиешелүү. Атадан балага өтүп келген тарыхый документ жакшы сакталган, бирок аны этияттап көчүрмөсүн түшүрүп алган. Санжыра алардын пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын сүйүктүү небересинин бири Хусейн разияллаху анхуга тиешелүү экенин көрсөтүп турат. Санжарага жүдө көп адам кошулуп кетип атат. Көп кошулат. Бир жерде бир кирете мындага карасаң 5% биздин эле ортодо ошо Шайх Зуннундун мези кеткен. Окудуңарбы? Ортодо. Анан ар ким талашып берет, бу меники, биздики деп. Болушу мүмкүн аларда. Ортодо бирок Шайх Зуннундуку экенлиги анык. Анткени ортодо жазып туруп Шайх Зуннундун эки жагындагы мөхүрдөр, печаттары 8 печат басылган ошол жерде. 8 печат. Bir adam başlaganda 8 pечат basıp Пайгамбарыбыздан 22-нчи авлаты. Ошо. Мына Шайхуллах. Мына эки баласы экен. Ошо. Зуннун Куддуси, Мисри ушул жерден экен да, Куддуси. Сайттардын дүйнө жүзүнө таралып кетишинин башкы максаты ислам динин туура негизде жайылтуу болгон. Аны өзгөчө санжыра ээлери да белгилешет. Таджидиновтор пайгамбарыбыздын урпактарынан экенин ар дайым билип келген. Бирок совет бийлиги орнуп, динге каршы катуу саясат жүргөн оор кысымдарда алардын чоң аталары диний китептер менен кошо санжыраны дубалга уруп сактап калган. Кыргызстанга келип дават менен иш болгонду алар. Кыргызстанды мусулманчылык өткүзүп атканда чоң аталарыбыз, чоң атабыздын атасы Нурдин кожо болгон. Ошодо болгон. Андан кийин Нурдин кожо менин чоң атамы берген экен бул санжыраны. Совет убагында буну сактап өтө кыйын болгон. О чоң атам молдо болгондон кийин китеп да көп болгон экен. Мына эң кичине текшерип келгендер болгонду. Ошо кезде жанагы авамлардын атасы болгон. Кичинелүү баланы дейт. 5-6 жашар болгондо ошо чоң атабыз жанагы эски жанагы Кур'ан китептер, башка китептердин баарын эшектин куржуна салып, мазар жакка кеткен эле. Ошол жакка таштап келген дейт. Одан калган китепти үйүн мындай текче болгон экен. Текче терип туруп дуалды шап таштаган экен ушуну. Мен отурган кичине жаш балардан эч ким жок эле дейт. Ошо атабыз ошол жерге китепти бекиткен дейт. Алардын сайттер уюмуна кайрылгандыгынын башкы максаты тарыхый документ токтоп калбастан дагы уланса дешет. Балдарыбыз неберелери жазып толтуруп кетиш керек да, тарыхта калыш керек. Алабукадан келген пайгамбарыбыздын урпактарына атайын күбөлүктөрдү Борбор Азиядагы сайттер уюмунун негиздөөчүсү, пайгамбарыбыздын түз урпагы Сайыт Умар Олмасханов тапшырды. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. السادة لمجلسنا بالصدر العلي حنا من سلالة علي فينا علومه طابعه يا رافع السيف اشتبي الحيدره علي بي وان بالفخر جدين بي أسياد ما احنا تابعه على النقا على هقاوي من هقا من غيرنا جده رقا إلى السماء السابعة السادة هلي مجلسنا بالصدر العلي حنا من سلالة علي فينا علومه طابعة يا رافع السيف اشتبي الحيدره علي بي وان بالفخر جدين بي اسياد ما احنا تابعه ان بالعدد 100 ألوف وان بالوغاه للسيوف وان بالكرم حي الضيوف من المكارم نابعه. Мындай документтин ээси болгон Алабукадан келген сайиттердин кубанычтарында чек жок.
Анткени алар муну ар дайым эңсеп, издеп, күтүп келишкен. Mübarek kılsın. Allah Teala mübarek kılsın. Rahmat sizlerge şunda hizmet kılganlarыңызга Allah özü razı bolsun kılgan. Алабукадан келген пайгамбарыбыздын урпактары буга чейин көбөлүктөрүн колуна алышкан Ташкенттен келген Саидтер менен да жолугушуусу болду. Пайгамбарыбыздын урпактары жакынкы күндөрү тууганчылыкты бекемдөө максатында Алабукада жана Ташкентте ири жолугушууларды уюштуруу ниеттерин айтышты. Алар Саидтердин башын бириктирип, документтерин ийгиликтөөгө алган, алардын өздүктөрүн тастыктаган Саидтер борборуна терең ыраазычылыктарын билдиришти. Бишкек каласында орналашкан болгон Саидтер орталыгы үйө onu uyumdaştırışı inimiz Seyit Omar, ülken rahmet, hizmetleriniz için rahmet, razı bolsunuzlar, Allah razı olsun. Allahümme salli ala seyyidina Mustafa